Улуттук банк 10 январда быйылкы жылга карата алгачкы интервенция жасап, сатыкка 104 миллион 250 миң долларды чыгарды. Интервенциядан кийин өлкөнүн валюта рыногундагы абал кандай? Бүгүнкү күндө коммерциялык банктарда жана акча алмаштыруучу жайларда доллар тартыштыгы жойулдубу? Бул боюнча азыркы тапта Улуттук банк тарабынан мониторинг жүргүзүлүп жатат. Сондай алмаштырдык. Как на табло продали или другого? Как на табло, да. Рыногунда алды билип жүргөнбүз да? Ооба, мен көргөндө эле эсептеп беришти. Долларды теңгеге алмаштырдыңыз, э? Буга чейин доллар алып көрдүңүзбү? Кандай? Жок. Ошол эле. Жок, просто мен мамам попросила, ошого алмаштырдым. Так. Сыртта кандай жазылса, ичинде да ошондой алмаштырып беришти, да? Улуттук банктын өз учурунда интервенция кылгандан кийин сөзсүз түрдө бул финансылык тармактарга, финансылык рынокко өз таасирин берип, доллардын көлөмү болушунча көбөйүп, финансылык буюмдарда, акча алмаштыруу жайларда доллар камсыз болуп калды деп айтсак болот. Азыркы күндө ар бир кардар Бишкек шаарында же Ош шаарында өзүнө жакын баягы акча алмаштыруу жайларга кирсе, долларды сөзсүз түрдө өз каалаган өлчөмүндө сатып ала алат. Улуттук банктын тарабынан алмашуу бюролордун иштерин мониторинг жана текшерүү иштери аткарып жатат. Мониторинг негизинде азыркы убакта алмашуу бюролордо доллардын жетиштиги байкалууда, көптөгөн жарандардын ээн эркин алмаштырып жаткандары байкалып жатат. Бул иштер андан ары да улантылат. Эч кандай көйгөйсүз долларга алмаштырдым өзүм акчамды. Анан элдин арасында негедир жанагындай проблемалар болуп тургандан бүгүн керектүү маалда ушу которуп алдым да. Мындай эч кандай проблема көргөн жокмун ошо. Долларды алдыңызбы? Долларды алдым, ошо 1000 доллар алдым. Доллар жок болуп калган. Жок, андай мисалы менде андай случай болгон жок. Дайыма эле доллар бар болгон болот. Настроениемди алмаштырып кетем, эч проблема болбойт да. Бул жерде доллар алмаштыруу боюнча мен байкашымча 10-числодон кийин уже эч кандай көйгөй жок. Алмаштырып беришип атат кыздар, баары жакшы. Мне часто приходится доллары менять на сомы. Из-за этого я прихожу в РСК-банк, потому что у меня тут еще никогда прям проблем не возникало. Мне всегда тут меняли деньги без проблем на любую сумму. Но если мне нужно поменять на доллар, то проблем не бывает. Доллар всегда в наличии получается. Сколько меняешь, могу поменять. Банк работает в штатном режиме. Никаких ограничений, лимит по обмену конвертации иностранной валюты в нашем банке не имеется. Азыркы тапта банктарда карталарга эсептик кассалык төлөө жүргүзүү үчүн чет элдик валюта жетиштүү көлөмдө бар. Улуттук банк тарабынан өлкөнүн валюта рыногуна туруктуу негизде мониторинг жана талдоо жүргүзүлүп турат.